23 жаштагы Аскар Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдындагы коллежде компьютердик технология адистиги боюнча билим алууда. Быйыл 2 курсту аяктаган. 2 жыл бою апасы менен ээрчишип элде эле маршруткага чыгып келет. Көчөлөрдө сейилдегенди жактырат. Анткени белине операция жасатып, коляскадан тургандыгына 1 жыл болгон. Чарчаса да ушунусуна шүгүр дейт. Дипломду алсак, ушу дипломдун негизинде немесинде иштеп ушунун аркасы менен иштеп кетсек, жамбап кетсек деген ошол эле ой. Анан бизден ошол мени көрүп, мисалы менден башка мага окшогон жарандар мындай окууга ынтылып, мындай жашоого ынтылса деген эле ой да. Жашоого максатын жоготуп, башка болуп калган мага окшогондор толтура. Азыр үйдө олтурушат, же башка мындай мектепте окушат, башка болушат, бирок келечеги жөнүндө мындай ойлонгонго келгенде мындай караңгы болуп сезилиши мүмкүн да. Оюна эчтеке келбей, мисалы. Андай нерселердин баары жокко чыгыш үчүн мындай өтө чоң нерсе керек. Мисалы, үйдө мен каалаганыма коюп коюшту. Мисалы, кааласаң окуйсуңбу, каалабасаң окуба, өзүң билесиң деп. Мен өзүм ойлонуп чечим чыгардым. Окушум керек экен. Аскарга коомчулуктун аяп караганы жакпайт. Баса албасам да элде эле ойлоном деген зирек бала. Чоң ийгилик жаратыш үчүн компьютер менен достошуу керектигин түшүнгөн. Окууга жоопкерчилик менен мамиле жасагандыгын мугалимдер да тастыктайт. Жазганда, тексттерди тергенде технически жетишпей калышы мүмкүн. А так негизи аракеттери жакшы. Мен Аскардын куратору болом. Аскардын артынан эч кандай бир жаман сөз жок. Бардыгы Аскар молодец, азамат, катышуусу аябай жакшы. Башка студенттерге караганда мындай ой жүгүртүүсү алдыда, эмне деп коебуз, жанагы өзүнүн жашынан бир аз алдыраак, улуураак муундун эмесин, ойлорун айтып мындай сүйлөшсөңүз, чим өзүнүн группалаштарынан бир аз зерегирээк. Жалал Абад кесиптик билим берүү коллежи мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүү боюнча бир нече долбоорлорго катышып, окуу жайдын имаратын оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Лифт ар бир кабатта атайын ажатканасы бар. Анан негизинен мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер ушу пафтас адистигинде көп. Ал жерде ушундай баса албаган, балдак менен баскан, көздөрү көрбөгөн ушундай балдарыбыз 5 бир адистикте. Ал эми тигүүчүлөрдө 2, анан калган ушу ветеринардык фельдшер болушат, анда 1. Анан булар үчүн биздин коллежде толук шарт бар. Ушул АБРдин долбоорунун аты дагы секторду өнүктүрүү жана инклюзивдик окуу үчүн көндүмдөр болуп атат. Андан да маанилүүсү, мугалимдерге инклюзивдик билим берүү боюнча бир нече курстар өтүлгөн. Жылуу мамиле жакшы шарт болгон соң кесип үйрөнгүсү келген өзгөчө балдар бул жайда көбөйө баштады. Учурда өзгөчө статусу бар 15 бала билим алат.